Жана ошондой эле ушуга дагы бир мисал, муну эмне себептен айтып атам? Кээ бир адамдар сурап, ошонун натыйжасында намаз окубай жүргөн адамдар, айрыкча көбүнчө айыл жергесинде кездешет. Айыл жергесинде көптөгөн адамдарда мал жандыктары бар. Ошолор менен алектенишет, багышат, жандарын багышат. Анан эми мал жайлап, малды тейлеген адам көбүнчө малга аралашат да. Анан малдын заңы же заарасы жугуп калат. Анан ошол убакта мен таза эмес болуп атам, мага намаз окуган болбойт деп таштап койгон адамдар да бар да. Бул биринчиден мындай шылтоо негизи өтпөш керек. Адам намазын окуган адам өзүнүн шартын ордуна коюп, атайын намаз окууга бир даярдалган кийимдер даярдап коюп, анан эринбестен анча-мынча жерин тазалап коюп окуй берсе деле болот. Окуйм деген адам өзүнүн аракетин көрөт. Экинчиден, бул эти желген, адал болгон мал жандыктын зааралар, заңдары бул нажас болуп саналбайт да. Кийимге жукса дагы бул нажастын өкүмүн албайт. Албетте бул эми алымдардын арасындагы талаш маселе, бирок туурасы Аллах алам, Аллах Таала билүүчү, алардын зааралар, заңдары нажас болуп саналбайт. Ошондуктан эгерде ким ошо мал менен алектеген адамдар эч бир кыжалаты жок эле анча-мынча ошондой заң же зааралар чачырап кеткен болсо, ошого карабастан намазын окуй берсе болот. Мына ошого окшогон шариаттагы илимдер бар, өкүмдөр бар. Аны илим албаган мына ушундай нерсеге дуушар болуп калат.